бизде билесиңер да коррупция болот, анан акча бөлүнбөй калат, бөлүнсө жетпей калат дегенде. Ошон үчүн бир бөлүп туруп 26-жылы анан баягындай кандай десем силер мындай эркин эле боло бергилечи, мындай бийликти эле мактай берип анча мынча кемчиликтерди айтпай эле жашырып койбой, кемчиликтерди да айткыла. Кайсы министрликтерде кемчилик бар, кайсы региондордо кемчилик бар, жасагыла, алат силерге эч ким кой дебейт андайга. Крыша толугу менен жабылды. Çadırlığı жалпы çatırı 10.500 kvadrat metr oldu. Жалпы бары жабылды. Бұл жерде азыр сиз көрүп аткан бул ушул биз турган жер. Баягы өтө тийиштүү акыбалда болчу. Азыр жасалган мына сиз ушул жерибиз. Капкара болду. Жок. Мына бары кафе менен төшөлдү бары. Жаңы Құтты болсын, жаңа жылы зданияға. Бұл жер негизи илгери кино зал болчу. Азыр эми жаңы заманга талабына жооп бере турган зал кылдык. Бул жерде биз конференцияларды өткөрөбүз. Өзүбүздүн жанагы ички иш-чараларды дагы көрүп. Канча киши атат турган бул жерге? Бул жерге 90 орунду бердик. Азыркы заман талабына жооп бере турган залдардын бири болду. Жалпы жамааттардын саны канча? 700дөн ашат. 720. Азыркы штатта 670 иштеп атат. Бул жерде 5 канал 3 радионун кызматкерлери жайгашкан. Калган вакантный место болду. Вакантный место дагы бар. Анан Балатоо 24 болсо жанагы эркиндик мырзатындар. Ошол жакта турат. Артта болсо 63 кызматкер. Жарайбы биздин азыр эң аз колуна тийген зарплата канча? Бизде декораторлор алат 18 000 сомдо колуна албайт, 18 000 сомдон эсептегенде колуна 14 000 алат. Баягы налогторду кармаганда. 14 аябай аз экен. Аябай аз болот. Аларда болсо Садыр Нуркожоевич тиги осветительдер аябай аз. Канча процент кошулат деп атты эле? 30% болот. 30%. Ошондо канча болот? Ал деле аз эле болуп калат. 14 алса где-то 17-18 эле колуна тийип калат. Бизде жана учетка кадрлар ушудан болуп атат да, айлык акыдан болуп. Улардын Садыр Нуркожоевич 50%га көтөргөндө 205 миллион сом талап кылынат экен да, эгер 50%га көтөрсө. Оплатадан 50% көтөргөндө. Анда мындай сүйлөшөлү. Январдын аягына чейин, эми азыр каникулга кетебиз да, жаңы жыл болот, аркы берки болот. Январда эмес да, февраль. Бир 12-синен баштап иштейбиз да январдын. Февралдын бир аягына чейин көрөлү. Эгерде силердин передачаларыңар укмуш болуп кете турган болсо, мен силердин зарплатыңарды ЛТР менен КТР, мен ЛТРга да ушуну айтам. Өзүнчө чечип берем мен анда. Канчадан колуңарга тиет, аны мен эметпейм. Сен өзүң айткандай, февралдын аягына чейин мониторинг жасалат. Кайсы передачаны берди, кандай качествода берди. 1,5 ай экен да, мына эме берип атабыз. Андан кыйналып деле кетпесеңер керек экен. Болгон талантыңарды, күчүңөрдү жумшап туруп, февралдын аягына силер бергиле, анан көрөлү. Анан баягындай кандай десем, силер мындай эркин эле боло бергилечи, мындай бийликти эле мактай берип анча мынча кемчиликтерди айтпай эле жашырып койбой, кемчиликтерди да айткыла. Кайсы министрликтерде кемчилик бар, кайсы региондордо кемчилик бар, жасагыла, алат силерге эч ким кой дебейт андайда. Жамгыр жааганда ыңгайсыздык жаратчу. Биздин алып баруучулар ошол чаканы коюп алып эфир алып барган учурлар да болгон. Ошол жерден акча да. Ошол күндөрдүн баары азыр артта калды. Буюрса мына 10 жылдагы бар. 30 жылдан бери ушул жердесизби? Ооба, ошондой убакыт өтүп кетти го биз эле. Келиңиздер сау. Колуңузга канча зарплата тиет, айтыңызчы эмне? Эмгеге Колго тийгени? Колго тийгени 30 000. 30 000, где-то бир 40 000дей отчисление болот экен, бирок кармалат экен да. Мен эмгек сиңирген ишмер болгон үчүн ага да кошулат да. Берки кызматкерлер да азыраак менин коллегаларым. Түшүнүктүү. 30 000 колуңузга тиет экен. Баары бир аз да. 1-апрелден баштап көтөрүп беребиз. Рахмат. Макул. Рахмат. Могу сарташ болду. Бул чарбалык имараттын баары жабылды үстү. Чатырдын баары жабылды. Имарат кимдики? Ар жагы. Ал биздики, бизге карайт. Ал жакта болсо концертный студия каралган. 600 квадраттык концертный студия бар. 2 студиябыз бар. Ал жактан азыр айланып өтөбүз. Ошол жака барабыз. Сұрағаныңыздан ошо сыртынан сураган. Киргизбеп турду, ошондочу. Акустика болуш керек да бул жер. Көп десен ушул жерде өткөрөт. Акустика система менен жаап коюш керек.
Бул Орто Азиядагы эң уникалдуу үн жаза турган залдардын бири. Убагында мына Деминди дагы ушул жерден жазган. 93-жылдары мына Алматыга барып жаздырып келип, бирок кайрадан ушул жерде жаздырган дейт. Анан эң баягы үндү изоляция кылып, хордун жардамы менен жандуу үндү элге жеткирип туруу бул Түркиянын өзүнүн. Түтө тиги жерден суу агып аткан болушун да? Азыраак койгон. Жабылды да мунун Жабылды. Только ичине, изоляциянын ичине керек экен да. Акустика болду. Тагылам да жасаган бир жол. Чалап таштаган жасаганга жараша бир жол капитально баарын жасаган. Жүз ремонттан. Буюрса ремонт иштери жакшы бүтө турган болсо, биз тиги муну контент катары дагы студия катары да колдонууга мүмкүнчүлүк болот да. Себеби 60 жылдан бeri бир ремонт иштери жүргөн. Актап эле койгондо. Жок, эчтеме болгон эмес. Ашкара эртең оборудованияларын коюп берет. Bu жерде да өзүңөр иштеп таза күрөшөсүң өзүңөр. Ошону менен дагы бирдемелерди жасап аласыңар. Фонтанында иштеп көрдүм. Бул деген 90-жылдардан кийин толкан ишке кире алган эмес, иштебей турганда жакшы. Азыр мына бүт системасын бар, алмашып бердик. Бул жакта мурун биздин кызматкерлер киргенде пальточон кирчү, курткачан кирчү кышында. Азыр кадимгидей жуп калды. Азыр ошол жуутуу системасы толук өзгөрдү. Төбөсүн жаап, сыртын жылуулагандан кийин жылуу болуп калган. Бул жак аябай десең түтүн чыгып турчу берлер өзүчө. Осунча азыр жакшы аябай жакшы болуп калды. Азыр кандай Тургунбек менен сүйлөшкөнбүз. Азыр биз баластан студиясына Отуруңуздар, иштей бериңиз. техника боюнча бул жанагы модернизацияга киргенде, ошол модернизацияны 4 жылга созуп койгон. Ошону биз 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жылда болсо баарын алмаштырып чыгарабыз да. Бул жакта Баластан телеканалынын режиссерский пульти бул жакта. Саламатсыздар. Бул жакта Иштей бериңиз. 60% кыргызча которууга мультиктерди бергенге аракет кылып атабыз. Анан жасалма интеллекттин дагы жасалма интеллекттин жардамы менен жасалган биздин мультфильм. Анан тил комиссиясы менен дагы чогуу иш алып барып келебиз. Азыр 6га жакын мультфильмди биз эфирге бердик. Калган 60га жакын Биз канча мультфильм заказ бердик? 4 компания менен Жалпы канча мультфильм болуп, 20 сериялуу, 50 сериялуу, 8 сериялуу. Канча 47 миллион бердик. 47 миллион бердик. 11 айда даярлабыз деген 1 ай өттү уже. 10 айдан кийин, значит 3 мультфильм 50 серия. Ошол берилет кыргызча. Анан алыш керек да бүт эмеге интернетти басканда, мисалы балдар отурат да баягы компьютерде, планшет, телефон. Басканда мультикке киргендей кылыш керек да жаш балдарга. Саламатсыздар. Айкөл Манас, ой, Манас турбайсың болса, ой, молодец. Ассаламу алейкум. Жакшы бала экен го, өзү канча жаштасың? 5 жашта, жакшы. Бул жигит болсо жаш лаборант экспериментатор. Өзү көп эксперименттерди билет. Сиз колдогон Сенмиктин долбооруна да катышкан. Ал жерден дагы сизден планшет утуп алган. Былтыр утуп алдыбы? Же быйыл утубу? Быйыл. Канча былтырбы? Былтыр. Планшетти былтыр бергенбиз. Быйыл деле планшет берилди, сумочкаларды алдык. Быйыл деле жакшы каржылоо болду. Анан мына менин президент болгон 5 жыл болду ровно. 5 жылдан бери башка тармакты көрдүңөр эми. Башка тармактарда жүрдүк, эми мына КТРКга эми келдик да. Анан келип дагы бир сыйра карап чыксам, баягы бир 2 жыл мурун келип карап кеткенмин. Дагы бир карап кетсем, аягына чыкпаптыр дагы. Дагы тек жакта бир эндеме калыптыр жанагы. Зал калыптыр, спорт залы калыптыр, бер жагынын баары. Азыр аякка дагы өзүмчө дополнительный акча бөлүп бердим. Эми бир жолу бүтүрүп салгыла деп. Анан жанагы 1,5 миллиардты мен акча бөлүп бергиле, жаңылап бергиле тапшырма берген былтыр. Аны 4 жылга бөлүп салды. Модернизация боюнча.
бөлүп туруп анан алгыла жыл сайын мынчадан бөлүп беребиз деп. Андай кылганда болбойт азыр. Мен бүгүн угуп алып анан азыр тапшырма бергенди кетип баратам. Келаткан жылы эле биз бардыгын бир эле алып берип бир жагылап салышыбыз керек. Техникалык модернизация боюнча. 4 жылга бөлдү дегенде аягына чыкпай калат. Бизде билесиңер да коррупция болот, анан акча бөлүнбөй калат, бөлүнсө жетпей калат дегенде. Ошон үчүн бир бөлүп туруп 26-жылы жаңыртып беребиз жылдын аягына чейин. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 000 улар каражаты керектөлүүдө, бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет, балам сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуулук кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, алда өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сурайт, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун.